Пайгамбарыбыз мындай деген экен да, ким азына рахмат айтпаса, көбүнө рахмат айта албайт. Азына шүгүр кылбаган, көбүнө шүгүр кыла албайт ал. Ошон үчүн азына шүгүр кылганды үйрөнөйлү. Анан Алла Таалам көбөйтүп берет, көбүнө да шүгүр кылат. Ким азына каниет кылбаган, көбүнө каниет кыла албайт ал. Азын барктай албаган, көбүн барктай ал. Алла Тааладанчы берилген азы да өзү көп да. Акылы бар адамдын алдында bir эле нематчы içinde көптөгөн нематтарды жакшылыктар өзүнө камтып алат. Сиз бир сындырым нан же болбосо бир борсок жедиңиз. Bir борсок жедиңиз, bir борсок. Сиз билесизби бунун ичинде канча немат бар? Биз буну ойлонбой эле жеп койдук. Ойлонбой эле, сезимди ойготпой эле, Алла Таалага шүгүр кылбай эле жөн эле жеп койдук мынтип эле. Бул бир борсоктун артында канча деген немат турат. Буга жамгыр жаады. Будайды эккен кишини айтпа. Аны айдаган кишини айтпа. Аны сугарган кишини айтпа. Аны оргон кишини айтпа. Тегирменге алып барган кишини айтпа. Жүктөгөн кишини айтпа. Тазалаган кишини айтпа. Ургаткан кишини айтпа. Анын бардыгын алып барып туруп, анан нары тегирменден өткөрүп, каптарга салып, мен комбинатка алып барып, кандайлардан келип, көтөрүп алып келип, анан барып туруп, не болуп атат? Сен сатып алган дүкөнгө нан болуп келип атат. Же навай канага ошо нан болуп келип атат. Сен алдыңа келди, сен жөн эле уруп койдуң да бир жөө эле. Канча деген аркасында нематтарды өзүнө камтыган, ушунча улуу жакшылык аркасы келип сизге келип атса, сиз бир рахмат да айтып коюп атыңыз да. Шүгүр бир рахмат да бир нанга, биз го нанга, биз чоң эле койго рахмат айтпай эле коетабыз го. Чоң жакшылыктарды унутуп калып атабыз. Же атайлап унутуп калып атабыз, же мебиз иштебей калып атат. Но экөөнүн бирөөсү да. Жок. Биздин динибиздин тарбиясы башкача. Динибиз ошон үчүн бекер айтпайт. Бир жерден туз оз тийсең, 1000 жолу рахмат айт. Мынакей туугандар. Динибиз эмнени түшүндүрөт, эмнени үйрөтөт? Шүгүрчүлүктү үйрөтөт экен, каниетти, рахматты үйрөтөт экен. Бирөөнүн жакшылыгын көрө алганды үйрөтөт экен. Ошого рахмат айт, барып айт. Суу чыгардыбы, жол салдыбы, рахмат айт барып туруп. Алла разы болсун, машалла, карачы. Кандай бир чоң жакшылыктарды кылып атат деп. Биз канчалык бири-бирибизге рахмат айтсак, канчалык бири-бирибизге жакшы сөз айтсак, разы болсок, ошончалык Алла Тааланын тарабынан береке келет экен туугандар. Ошон үчүн жүрөгү, ошончолук биздин жүрөгүбүздө кирдик кетет. Даражабыз көтөрүлөт. Алла аларга да, кылгандарга дагы, рахмат айткандарга да экөөнү тең ошончо сооп берет.